7 март күнү Гүлнура Омурзакованын классында окуган окуучудан кургагучу оорусу аныкталган. Ал бала менен окуган балдардын бардыгы ошол күнү эле өпкөлөрүн текшертишип, анализ тапшырышкан. Жыйынтыгы чыкканга чейин класс боюнча аралыктан окууга өтүшкөн. Ал эми ооруган баланын абалы учурда туруктуу. Окуучум азыр больницада лечение алып атат. Абалы туруктуу, жакшы эле. Телефон менен сүйлөшүп турабыз, байланышып турабыз. Өзү звонок кылат, мен звонок кылам. Жакшы эле. 1-2 ай лечение алам деди, андан кийин возможно бул 6 айга чейин экен. 2 ай больницада жатсандан кийин онлайн режимде окусам, сентябрдан буюрса мектепке келет кайра деген ойдобуз. Окуя каталары менен Борбор каладагы номер 67 мектеп гимназиясынын окуу тарбия комплексинин жетекчилиги ата-энелердин чогулушун өткөргөн. Ошондой эле кургагучу аныкталган окуучуга сабак берген бардык предметтик мугалимдер дагы медициналык кароодон өткөрүлгөн. Буга кошумча билим берүү мекемесинин ичине санитардык тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Проводятся классные часы. Окуяга байланыштуу биз ата-энелер жамааты менен тыгыз иштешип, окуучулардын ден соолугуна көңүл бурулууда. Ошондой эле буга байланыштуу класстык сааттар өтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Сабактар үзгүлтүккө учураган жок. Ооруган баланын классы гана онлайн окутулууда. Аларга дарыгерлер уруксат бергенде гана справканын негизинде мектепке келишет. Медициналык текшерүүнүн натыйжасында эч кимден кургагучук табылган жок. Дарыгердин айтымында ооруган баланын классташтары атайын эмдөөдөн дагы өткөрүлдү. Алгачкы текшерүүдө алардын ден соолугу жакшы болуп чыккан. Андыктан дарыгер кургагучукту мектептен эмес, коомдук жайлардан жугузушу мүмкүн экендигин белгилейт. Туберкулезный больнойлор деле жок. Туберкулез воздушно-капельный инфекция, ал мектептен деле жуккан жок, возможно, көчөдө деле жүрөт. Кашлейшилер аябай көп, транспортта жүрөбүз, ошол жактан дагы жугушу мүмкүн. Анан туберкулез менен кимдер ооруйт? Иммунитети аябай слабыйлар ооруйт. Анан часто болеющийлер деп коет, алар ооруйт. Контактныйлар ооруйт, үй бүлөдө контактныйлар, мектепте күнү азыраак болот да. Анан бул туберкулез мындай карма эмес, излечим. 6-8 айда туберкулездин дагы 2 түрү бар. Сезимтал түрү, анан туруктуу түрү. Сезимтал түрү болсо 6-8 айдын ичинде таптак айыгып кетет. Дарыларын убагында үзбөй ичиши керек. Жыл сайын 12-мартта бүткүл дүйнөлүк кургагучукка каршы күрөшүү күнү белгиленет. Кыргызстанда аталган илдет менен ооругандардын саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 2023-жылы аз катталган. Мисалы 2022-жылы 4568 жаран ооруса, 2023-жылда 4170 учур катталган. Сарагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.